мүмкүн гражданскийди бөлүп карап көрөсүздөр. Жана экономическийдин өзүнчө, жөнөкөй жанагы уголовный ал жерде жок. Гражданскийдин өзү негизи вопросторун мүмкүн карап көрөсүздөр, бөлүпчү. Анан кайра өзгөртүү киргизип, кайра киргизбесеңиз болбойт. Бул дагы эртең бир аз туура эмес нерселерге алып келип калышы мүмкүн. Экинчи суроо ушу миграцияга берейин дедим эле. Айтсаңыз, Болот Сапарбаевич, сизде өкүлчүлүк, Москвадагы өкүлчүлүк кайсы күндөрү жана саат канчадан канчага чейин иштейт? Негизинен өкүлчүлүк эртең менен 9-дан баштап ошо ар бир жердин өзүнүн убактысына жараша 6-га чейин, бирок биздин кызматкерлер кечинде дагы башка бир иш чара болсо базар күндөрдө иштеп атышат. Мен айтайын дегеним, бул жерде МИД жок экен, Алмаз Акунжанович, анда сиз жазып алсаңыз, ошол жерде бизде канчалаган биздин жарандарыбыз бар. Посольство саат 9-дан 12-ге чейин эле иштейт экен, кабыл алат экен граждандар. Бул кандай көрүнүш? Бул башка убакыттарда эмне кылышат? Биздин жарандарды карабайынан кимди карамак эле? Бул туура эмес. Буга сөзсүз түрдө реакция беришиңиздер керек. Жана ошондой эле 9-дан кечке чейин иштесин алар. Ал жерде условиялар аябай жаман экен. Мага видео менен келишти, мындай жазуу түрүндө көрсөтүштү. Ал жерде жарандарды кабыл ала турган пункттар дагы аябай начар экен. Ошолорго көңүл буруп койсоңуз. Экинчиси, Болот Сапарбаевич, ошол жанагы канча киши биздин мигранттардан каза болду ошол жактан. Анан ошол канча уголовный дело козголду, аягына чейин бардыбы, ошону ким көзөмөлдөйт? Сиз көзөмөлдөйсүзбү, көзөмөлдөбөйсүзбү? Биздин кызмат өлтүрүлгөн адамдар айтып атам да, мындай биздин жарандар өлтүрүп коюшпу. Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү бар, тышкы иштер министрлиги бар. Биз болсо баягы кайтарып келген баягы груз 200-ге компенсация берүү боюнча маселе карайбыз. Быйылкы жылы 211 болду. Түшүнүктүү аны, Болот Сапарбаевич. Эми сиз дагы ошого көңүл буруп койсоңуз, мен өзү муну МИДке берейин дедим эле, бирок алар жок болуп калып атат. Бирок ошолдо дагы маселе бар экен. Биздин өлтүрүп кеткен жарандардын козголгон иштерин аягына чыкпошу, аларды карап бир көзөмөлдөп, сурап, ушундай жумуштар, иш чаралар азыраак жүрүп жатыр. Ошого көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат.